Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы өкүлчүлүк жана аткаруу бийлик органдары. Өкүлчүлүк бийлик органдары дүйнөдөгү мамлекеттердин бардыгында бийликтин 3 бутагы жашайт. Бирок ар кайсы мамлекеттерде алардын милдеттери, функциялары, артыкчылыктары жана ыйгарым укуктары ар кандай. Кыргыз Республикасында өкүлчүлүк бийлик органы парламент Жогорку кеңеш деп аталат. Кыргыз Республикасынын Конституциясында 76-беренеден баштап 88-беренеге чейин Жогорку кеңештин ыйгарым укуктары, артыкчылыктары тууралуу жазылган. Жогорку кеңеш 90 депутаттан турат жана 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Шайлоо күнүнө карата 25 жашка толгон жана шайлануу укугуна ээ болгон Кыргыз Республикасынын жараны Жогорку кеңештин депутаты болуп шайлана алат. Жогорку кеңештин депутаты илимий, педагогикалык жана башка чыгармачылык иштерди аткара алат. Бирок депутаттык ишмердигин мамлекеттик жана башка кызмат менен айкалыштыра албайт. Жогорку кеңештин депутаттарынын ыйгарым укугу төмөнкү учурда токтотулат. Өзүнүн арызынын негизинде Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыкканда, депутаттык мандаты алынганда, шайлоо жараксыз деп табылганда, сот тарабынан аракетке жөндөмсүз деп таанылганда, ага карата соттун өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенде, бир сессиянын ичинде Жогорку кеңештин жыйналыштарына жүйөлүү себепсиз 10 жумуш күнү жок болгондо, депутат каза болгондо. Жогорку кеңештин артыкчылыктары. Биринчи артыкчылык: Конституцияга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизет, мыйзамдарды кабыл алат, эл аралык келишимдерди ратификациялайт жана денотациялайт. Министрлер кабинетин дайындоого макулдук берет, анын отчетун угат, республикалык бюджетти бекитет. Кыргыз Республикасынын административдик аймактык түзүлүшүнүн жана мамлекеттик чек араларын өзгөртүү тууралуу маселелерди чечет, мунапыс жөнүндө актыларды чыгарат. Экинчи артыкчылык: президенттик шайлоону дайындайт, президентке референдум өткөрүү жөнүндө сунуш киргизет. Үчүнчү артыкчылык: Конституциялык соттун жана Жогорку соттун судьяларын шайлайт, президенттин сунуштамасы менен аларды кызмат ордунан бошотот. Конституциялык соттун жана Жогорку соттун судьяларынын төрагаларын 5 жылдык мөөнөткө дайындоого же аларды кызмат ордунан бошотууга макулдук берет. Президенттин сунуштамасы боюнча Улуттук банктын төрагасын шайлайт, аны кызмат ордунан бошотот. Акыйкатчыны, башкача айтканда омбудсменди шайлайт, аны кызмат ордунан бошотот. Аны жазык жоопкерчилигине тартууга макулдук берет. Президенттин сунуштамасы боюнча башкы прокурорду дайындоого, бошотууга жана жазык жоопкерчилигине тартууга макулдук берет. Төртүнчү артыкчылык: Конституциялык мыйзамда каралган тартипте жана учурларда өзгөчө абалды киргизет. Согуш жана тынчтык, согуш абалын киргизүү, согуштук абалды жарыялоо маселелерин чечет. Бул маселелер боюнча президенттин жарлыктарын бекитет же жокко чыгарат. Тынчтыкты жана коопсуздукту колдоо боюнча мамлекеттер аралык келишимдик милдеттемелерди аткаруу зарыл болгондо Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүн анын чектеринен тышкары жерлерде пайдалануунун мүмкүнчүлүгү жөнүндө маселени чечет. Кыргыз Республикасынын аскердик наамдарын, дипломатиялык рангтарын жана башка атайын наамдарын белгилейт. Мамлекеттик сыйлыктарын, мамлекеттик сыйакыларын жана ардак наамдарды уюштурат. Бешинчи артыкчылык: президенттин ар жылдык кайрылууларын, маалыматтарын жана чет мамлекеттердин эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнүн сүйлөгөн сөздөрүн угат. Акыйкатчынын жана Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагаларынын ар жылдык баяндамасын угат. Башкы прокурордун, Улуттук банктын, эсептөө палатасынын төрагаларынын ар жылдык отчетторун угат. Конституцияда каралган тартипте президентке каршы айып коет. Президентти кызмат ордунан четтетүү жөнүндө чечим кабыл алат. Аткаруу бийлик органдары. Кыргыз Республикасында аткаруу бийлигин президент жана министрлер кабинети жүзөгө ашырат. Министрлер кабинетинин түзүмүн жана курамын президент аныктайт. Министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси болуп саналат. Президент аткаруу бийлигинин ишин жетектейт. Министрлер кабинетине жана ага баш ийген органдардын актыларын жокко чыгарат. Министрлер кабинетинин мүчөлөрүн кызматынан убактылуу четтетет. Президент министрлер кабинетинин жана аткаруу бийлигинин ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктарына жеке жооп берет. Министрлер кабинети төрагадан, төраганын орун басарларынан жана министрлер кабинетинин башка мүчөлөрүнөн турат. Алардын баары Жогорку кеңештин макулдугу менен президент тарабынан дайындалат. Министрлер кабинети Конституциянын жана мыйзамдардын аткарылышын камсыз кылат.
мамлекеттин ички жана тышкы саясатынын негизги багыттарын ишке ашырат. Мыйзамдуулукту, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин камсыз кылуу, коомдук тартипти сактоо, кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча чараларды жүзөгө ашырат. Экономикалык жаатта финансы, баа, тариф, инвестиция жана салык саясатын жүргүзүүнү камсыз кылат. Республикалык бюджетти иштеп чыгат жана анын аткарылышын камсыз кылат. Президент өз демилгеси менен министрлер кабинетинин иштеп жаткан курамын же мүчөсүн кызматтан кетирүүгө укуктуу. Министрлер кабинетинин төрагасынын кызматтан кетүүсү жалпы министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн кызматтан кетүүсүнө алып келбейт. Тема боюнча суроолор. 23 Жогорку кеңеш өкүлчүлүктүү орган деп аталат. Жогорку кеңеште канча депутат бар? Канча жаштан тартып шайлана алат? Жогорку кеңештин кандай артыкчылыктары бар? Кыргыз Республикасында аткаруу бийлигин кимдер жүзөгө ашырат? Министрлер кабинетинин ишмердүүлүгүнө эмнелер кирет?